Саламатсыңар балдар. Маанайыбыз кандай? Жакшыбы? Анда эмесе биз сабагыбызды баштайлы. Балдар, мен бүгүнкү сабакты кроссвордтон баштагым келип турат. Кроссвордтогу суроолорго жооп бериш үчүн, же болбосо чечмесин табыш үчүн силерге суроолорду берейин. Биринчи сурообуз: Z кандай сандын көптүгү? Эстеп көрөлүчү. Кандай сандын көптүгү эле? Бүтүн сандын көптүгүнө кирет. Экинчи сурообуз: N кандай сандын көптүгү балдар? N баарыбыз тең билет болушубуз керек. Бул натуралдык сандын көптүгүнө кирет. Үчүнчү сурообуз: A даражасы n эмне деп аталат? Бул даража деп аталат. Же болбосо көрсөткүчтүү даража деп деле койсок болот, Ооба, мына көрсөткүчтүү даража. Кийинки сурообуз: көрсөткүчү 0 болгон сандын даражасы канчага барабар? Көрсөткүчү 0 болгон сандын даражасы канча эле? 1 болчу. Кийинки сурообуз: 2 даражасы n. Даражанын негизи канчага барабар? Негизи 2ге барабар. Биз мына кроссвордту чечип алдык. Анда биздин бүгүнкү темабыз бүтүн көрсөткүчтүү даража деп аталат. Сабактын максаты: натуралдык көрсөткүчтүү даражанын касиеттери жөнүндө түшүнүктөрүбүздү бышыктайбыз. Бүтүн терс көрсөткүчтүү даража жөнүндө түшүнүк алабыз. Алган билимдерибизди мисалдарды иштеп билимибизди өркүндөтөбүз. Өз алдынча иштөөгө тарбияланабыз. Мен силерге мындай суроо бергим келип атат. Күндүн массасы канчага барабар балдар? Силерге кызык болуп атабы? Мага да кызык. Күндүн массасы канчага барабар? Ал эми суутектин атомдук массасы канчага барабар экен билесизби? Билесиңерби? Билбесеңер анда мен айтып берейин. Күндүн массасы m барабар 1,1985 көбөйтүлгөн 10⁻³ даражасына барабар экен. Ал эми суутектин атомунун массасы 1,1674 көбөйтүлгөн 10⁻24 даражасына барабар экен. Каралачы, булардын массасын негизи салыштырууга болобу? Ойлонуп көргүлөчү. Кызык болуп атабы? Бизге бул сандардын бул жердеги 10⁻33 жана 10⁻24 даражасы деген сандар кызыктырып атат. Көрүп көрөлүчү. 10⁻33 жана 10⁻24. 10⁻33 даражасын биз кандай түшүнөбүз? Же болбосо мунун маанисин кантип табабыз? Биз 10'ду 33 жолу көбөйткөндөн таап алабыз бул сандын маанисин. Бул же болбосо 1, андан кийин 33 нөлдү уласак, демек бул сандын маанисине барабар. Ал эми 10⁻24 даражасынын маанисин таба алабызбы? Же бул мааниге ээ болобу деген суроону артында иштеп көрөлүчү. Ал үчүн негизи 10, даража көрсөткүчү 0, 1, 2, 3 жана башка болгон удалаштыктарды жазалы. 1 бөлүнгөн 10'дун 3-сү, 1 бөлүнгөн 10'дун 2-си, 1 бөлүнгөн 10'дун 1-си, 10'дун 0-сү, 10'дун 1-си, 10'дун 2-си, 10'дун 3-сү. Же болбосо бул удалаштыктын оң жагында да чексиз сандар бар. Каралачы, 3 чекит демек чексиз сандар, дагы сандар бар дегенди түшүндүрөт. Жана сол жагында дагы чексиз сандар бар. Бул жерден каралачы, даражага көңүл бөлгүлөчү. 0, 1, 2, 3. 0дөн баштап оң жагында 1, 2, 3 деп кетет. А 0дүн сол жагында кандай сандар жатат? 0дүн сол жагын эстеп көргүлөчү координаталык тегиздикте. 0дүн сол жагында -1, -2, -3 жана башка. Анда биз 1 бөлүнгөн 10'дун 1 даражасын, 1 бөлүнгөн 10'дун 2 даражасын, 1 бөлүнгөн 10'дун 3 даражасын
бүтүн көрсөткүчтү даража түрүндө жаза алат турбайбызбы? Каралачы. 1 бөлүнгөн 10-дун 1-нчи даражасы анда 10-дун минус 1-нчиси, каралачы, нөлдүн сол жагы минус 1ге даражасы, 10-дун минус 2-нчиси 1 бөлүнгөн 10-дун 2-нчисине, же болбосо 1 бөлүнгөн 10-дун 3-нчү даражасын 10-дун минус 3-нчү даражасы жана башка түрдө жазып алсак болот турбайбы? Анда биз удалаштыгыбызды жазып көрөлүчү. Мына 10-дун минус 3-нчүсү, 10-дун минус 2-нчиси, 10-дун минус 1-нчиси, 10-дун нөлүнчүсү, 10-дун 1-нчиси, 10-дун 2-нчи даражасы, 10-дун 3-нчү даражасы жана башка удалаштыкты жазып алдык. Анда ушул биз айткандардын негизинде аныктамага көңүл бөлөлү. Аныктама: эгерде А саныбыз нөлгө барабар болбосо, А рационалдык сандардын көптүгүнө тиешелүү болсо, N саныбыз N сандардын көптүгүнө тиешелүү болсо, анда биз А даражасы минус N'ди 1 бөлүнгөн А даражасы N түрүндө жазат экенбиз. Муну өзүбүз карап чыкпадыкпы, балдар? Эми ушул аныктаманы пайдаланып бирейки эсеп иштеп көрөлүбү? Кана бардыгыбыз аракет кылып көрөлүчү. Бизге мындай эсеп берилсин. 5-тин минус 2-нчи даражасы. Анда биз 5-тин минус 2-нчи даражасын 1 бөлүнгөн 5-тин квадраты түрүндө жазып алат экенбиз жана аныктамага таянып. Анда мунун маанисин таап коюш үчүн алымында 1 өзү эле калат, бөлүмдө 5-тин квадраты 25ке барабар. Демек 5-тин минус 2-нчи даражасы 25-тен 1ге барабар экен. Дагы бир мисал карап көрөлүчү. Минус 3-тün минус 4-нчү даражасы. Кандай кылышыбыз керек? Минус 4 деген даража болуп атат. Аны биз 1 бөлүнгөн минус 3-тün 4-нчү даражасы түрүндө жазабыз. Дагы айталайм, аныктамага таянабыз. Анда 1 алымында калат. Минус 3-тün 4-нчү даражасы, же болбосо минус 3-тü 4 жолу өз-өзүнө көбөйткөндөн 81 келип чыгат. Же болбосо минус 3-тün минус 4-нчү даражасы 81ден 1ге барабар экен. Бул жерден биз эмнени айтабыз? Азыр биз даражанын көрсөткүчү терс болгон сандарды карадык. Биз мурда даражасы оң, же болбосо натуралдык сандар болгон даражанын касиетин өтпөдүк беле, балдар? Ошону эстеп көрөлүбү? Кана эстеп көрөлүчү. Негиздери бирдей болгон даражаларды көбөйтүүдө негизин өзүн калтырып, даража көрсөткүчтөрүн кошчубуз. Экинчи касиетибиз: негиздери бирдей болгон даражаларды бөлүш үчүн негизин өзүн калтырып, даража көрсөткүчтөрүн кемитип койчубуз. Үчүнчү касиетибиз: даражаны даражага көтөрүш үчүн негизин өзүн калтырып, даража көрсөткүчтөрүн көбөйтүп койчубуз. Төртүнчү касиетибиз: көбөйтүндүнү даражага көтөрүш үчүн ар бир көбөйчүнү ошол даражага көтөрчүбүз. Же болбосо A'нын n-нчи даражага көтөрөбүз, V-ны дагы n-нчи даражага көтөрүп, көбөйтүндүсүн таап койчубуз. Бешинчи касиетибиз: бөлчөктү даражага көтөрүү. Бөлчөк даражага көтөрүш үчүн алымын дагы, бөлүмүн дагы ошо даражага көтөрчүбүз. Же болбосо A'нын n-нчи даражасы алымына жазабыз, V-нын n-нчи даражасы бөлүмүнө жазабыз. Жерде V нөлгө барабар болбош керек. Эстеп алдыкпы, балдар? Мына ушул касиетти даражасы терс, же болбосо бүтүн көрсөткүчтөр үчүн дагы ошол эле касиеттерди пайдаланат экенбиз. Анда эмесе, каралачы, жана биз айтпадыкпы? 10-дун минус 24-нчү даражасы мааниге ээ болобу деп. Биз эсептерди чыгарып үйрөндүк. Анда карап көрөлүчү. 10-дун минус 24-нчү даражасын кантип жазып алат экенбиз? 1 бөлүнгөн 10-дун 24-нчү даражасы. Же болбосо бул бөлчөктү
10-дон 1-дин 24 даражасы деп жазып койсок деле болот. Себеби 1-дин канча жолу өз-өзүнө көбөйтсөк деле баары бир бирди берет да. Анда биз 10-дон 1-дин 24 даражасы 10-дон 1-ди канча жолу көбөйтүүдөн келип чыгат? Ойлонуп көрүлөчү балдар. 10-дон 1-ди 24 жолу көбөйтүүдөн мына ушул санды алат экенбиз. Эми ушул 1 бөлүнгөн 10-дон 24 даражасын 10-дук бөлчөктөрүндө жазсак эмне болот? Ойлонуп көрөлүбү? 10-дун 24 даражасы эмнени түшүнчү элек? 10-ду өз-өзүнө 24 жолу көбөйтүүдөн келип чыгат. Анда 1 анан 24 нөл бар. 10-дук бөлчөктөрүндө 0 бүтүн. Анан 0дөн кийин 23 нөл улап, анан 1-ди жазабыз. Карагылачы. Моңча узартып жазгандан көрө бизге кайсы түрү ыңгайлуу болуп атат? Мына могу түрдөгү жазуу ыңгайлуу болуп атат. Демек, бүтүн терс көрсөткүчтүү даражалар дагы мааниге ээ болушат экен. Эми азыр алган билимдерибизди пайдаланып, бул жерде берилген эсептерди чыгарып көрөлүчү балдар. Мен силерге 10 эсеп берип атам. Ушул эсептерди азыр өз алдыңарча чыгарсаңар, өзүбүзгө өзүбүз баа кое алабыз. Канчага чыгарганыбызды биле алабыз. Кана ойлонолу. Касиеттерди кайталап алдык. Биринчисин ойлонуп көрөлү. Негиздери бирдей болгон даражаларды бөлүш керек экен. Касиетти иштеп көрөлүчү. Негиздери бирдей болгон даражаларды бөлүш үчүн негизин өзүн жазып, даража көрсөткүчтөрүн кемитип коебуз. Же болбосо -10дон -5ти алып коебуз. Мына -10 -5. Бул y-тын -15 даражасы. Же болбосо аныктаманы пайдаланып 1 бөлүнгөн y-тын 15 даражасы деп жазсак болот. Же ушул бойдон деле калтырып койсок болот. Экинчи, көбөйтүндүнү даражага көтөрүү экен, Биз айтпадыкпы, көбөйтүн даражага көтөрүш үчүн ар бир көбөйчүнү ошол даражага көтөрөбүз деп. Анда 2-ни дагы x-ты ошол даражага көтөрсөк, 2-нин 4-үнчүсү 16, же болбосо 16 x-тын 4-үнчүсүнө барабар экен. Үчүнчүсү, негиздери бирдей болгон даражаларды көбөйтүү касиетти пайдаланабыз. Негизин өзүн жазып, даража көрсөткүчтөрүн кошуп коебуз. 5 - 4 1-дин суммасы 2-ге барабар. Же болбосо бул туймтманын мааниси x-тын квадратына барабар экен. Кийинки тапшырмабыз даражаны даражага көтөрүү. Даражаны даражага көтөрүш үчүн негизин өзүн жазып, даража көрсөткүчтөрүн көбөйтөбүз. Башкача айтканда -2-ге 3-тү көбөйтсөк, -6-га барабар. Же бул туймтманын мааниси x-тын -6 даражасына барабар экен. Кийинки тапшырмабыз. Иштеп атабызбы балдар? Билип атабызбы? Аныктаманы пайдаланып иштейли. Аныктаманы. Анда негиздери бирдей болгон даражаларды бөлүш үчүн кана негизин өзүн жаздык, даража көрсөткүчтөрүн кемитсек, анын 5-нчи даражасына барабар экен. Кийинки тапшырмабыз дагы ошондой. Демек, даража көрсөткүчтөрүн кемитип койдук. -7 -5ке. Бул 2 минуска эске алгылачы. 2 -5 болгондо биз плюска өзгөртүбүз, анда -7 + 5. Белгилер ар түрдүү болгон сандын суммасы, модулу чоңунан модулду кичинесин кемитип, модулу чоңдун белгисин койчубуз. Же болбосо 7-ден 5-ти алып, минус белгисин койсок, -2-ге барабар. Могу эсепти карап туруп эле. Карагылачы, карап туруп эле. Эмне деп жазып койсок болот? Каалаган сандын 0-нчү даражасы 1-ге барабар экенин билебиз. Эсептебей эле жазып койсок болот. Себеби ушул сандардын көбөйтүндүсүнүн даражасы 0 экен. 4-түн квадраты 16 экенин билебиз. 3-түн -3-нчү даражасын табыш үчүн, демек 1 бөлүнгөн 3-түн кубу деп жазып, бул же болбосо 27-ден 1-ге барабар. Ал эми -5-тин квадраты 25-ке барабар. Кана канча эсепти өзүбүз иштей алдык? Санап көргүлөчү. Анда өзүбүзгө баа коюп көрөлү.
Эгерде кимде ким 9-10 эсепти туура иштесе, анда 5 алдык. Эгерде 8-7 эсепти туура иштесек 4 алдык. 6-5 эсепти туура иштеген болсок 3 алдык. Мен бул жерден эч ким 2 алды деп ойлобойм балдар. Бардыңар 4-5ке жаздыңар деп ишенем. Анда эмесе үй тапшырманы жазып алгыла. Китеңердеги номер 150-152 көнүгүнү иштегиле. Балдар, бүгүнкү сабак силерге кызыктуу болдубу? Мен ойлойм кызыктуу болду деп. Анда сабагыбыз аяктады. Саламатта калыңыздар.